Япониядан ташылган темир тулпарлардын документтери Абхазияда жасалып, жергиликтүү тургундардын бирине катталат. Андан кийин автоунаага ээлик кылган адам машинаны Орусиянын аймагына киргизип, ал жерден Кыргызстанга жиберет. Бул жакта Абхаз номуру менен жүргөн унаа ээлери аны бирөөгө каттатып, сатып же убактылуу айдап турууга да бере албайт. Анткени ал ЯЭПтин товары болуп эсептелбейт. Бажы кызматкерлери бул унаалар көзөмөлдө экенин билдиришүүдө. Кыргыз Республикасы 2015 жылдын 12 августунан тарта ЯЭПтин толук кандуу мүчөсү болуп саналат. Ошол күндөн тартып кыргыз-казак чек арасында бажы контролу алынып салынган. Мындайча айтканда, ошол ЯЭП өлкөлөрүнүн ортосунда бажы контролу жок, товарлар эркин жүгүртүлөт деп. Ошол себептен бүгүнкү күндө биз ушул Абхазиядан канча автоунаа киргендиги тууралуу бизде так маалымат жок. Себеби булар Россия Федерациясынын бажы аймагына, Россия Федерациясынын территориясына биринчи кирген, убактылуу 3 күнгө, 4 күнгө деп оформлять этип, ошол маалда алар Россиянын территориясында ошол жазалма документтер аркылуу кыргыз жарандарына ишеним кат аркылуу сатып жиберген. Абхазияда жасалган документтердин негизинде кыргызстандыкка берилген ишеним кат мыйзамсыз деп эсептелет. Ортодо нотариустар да мыйзам бузуп жатат. Юстиция министрлиги билдиргендей, аларга чаралар көрүлөт. Республикада иштеп аткан нотариустар тарабынан ушул жарандардын мындай айтканда тырмакчада алып айткан машинелерди сатып алды деп айткан машиналардын ээлеринен ушул баягы ишеним каттарды жазып беришип атат, тариздеп беришип атат. Бул дагы мыйзамсыз болуп атат. Анткени ушул нотариустар ал ошол Абхазиянын номерлүү машинелерин боюнча кандайдыр бир документтерди кабыл албаш керек болчу. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында Кыргызстанда 180 миңден ашуун оң рулдуу унаа катталган. 2015 жылдан бери мындай унааларды республикага ташып келүүгө тыюу салынган. Алардын жалпы саны өлкөдөгү унаалардын эсебинин 20%-ын түзөт. Абхазиядан келген автоунаалар бизде мамлекеттик каттоо кызматында биз аларды каттабайбыз. Жарандарга кайрылайын дедим эле, ошол Абхазиядан алып келген автоунааларды лучше албаңыздар деп өз колдонгулачы, каттоого жол жок. Абхаз номерлери менен бажы көзөмөлүнүн зоналарында жана убактылуу сактоо кампаларында жайгаштырылган унаалар кайтарылбай тургандыгы белгилүү болду. Ошондуктан мамлекеттик органдар арзан баага карабастан мындай унааларды сатып албоону сунушташат. 16 марттан бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик бажы кызматы жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы менен биргеликте текшерүү жүргүзүп, Абхазиядан алынган унааларды сатууга тыюу салууда. Айнура Жанышева, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.